Балдар, биз эми клеткаларга таандык касиеттер, башкача айтканда клеткалардын касиеттери менен таанышабыз. Клетка көп кырдуу, башкача айтканда анын касиеттерине зат алмашуу, кыймылдоо, дүүлүгүү, өсүү, көбөйүү, мына ушулар клетканын касиеттери болуп эсептелинет экен. Зат алмашуусун карасак, мисалы клеткага кан менен кошо кирип атат да заттар, ошол келген заттардын жөнөкөй заттардан татаал заттардын, башкача айтканда белок, май, углеводдордун пайда болушун биз биосинтез деп айтат экенбиз. Био тиричилик, синтезди өзүңөр билесиңер, бул пайда болуу деген мааниде түшүнсө болот экен. Демек, биосинтез деп эмнени айтабыз дегенде, клеткада жөнөкөй заттардан татаал заттардын, башкача айтканда белок, углевод, майлардын пайда болушун айтабыз. Булар кандайча жүрөт? Татаал органикалык заттар кычкылданып, көмүр кычкыл газы жана суу пайда болуп, энергия бөлүнүп чыгат. Алар клеткадан өпкөгө, бөйрөккө, териге жеткирилип, андан сыртка чыгарылат. Эмне себептен бул өпкөгө, бөйрөккө, териге? Анткени биздин организмибизде бөлүп чыгаруучу органдар булар өпкө, бөйрөк, тери болуп эсептелинет экен. Ошентип, клетка кан аркылуу айлана чөйрө менен зат алмашып турат. Ошондуктан клетканын курамы дайыма жаңырып, өзгөрүп турат. Клеткалар экиге бөлүнгөндө эки жаңы жаш клетка пайда болот. Алар өсүп, чоң клетканын өлчөмүнө жетет. Бул процесс клетканын өсүү касиети деп аталат. Андан кийин тирүү клеткалар курчап турган чөйрөнүн физикалык жана химиялык өзгөрүүлөрүнө өзүнүн зат алмашууну өзгөртүшү менен жооп берет. Бул дүүлүгүү деп аталат экен. Эми биз жана айтпадыкпы клеткадагы мына ушундай клетканын касиеттерин. Клетка ошондой эле ар кандай физикалык, механикалык дүүлүгүүлөргө жооп берет. Мисалы, ысык тийсе, клетка жооп берет, ысыкты, муздакка, ооруга. Демек, бул клетканын дүүлүгүү касиети болуп эсептелинет экен. Ошондой эле биз айттык, жаңы бөлүнгөн клетка шыр эле кайра бөлүнүп баштабайт экен. Ал жана интерфаза мезгилинде, ошол мисалы 18 саат дебедикпи, ошол 18 саатка чейин клетка даярданат экен. Башкача айтканда, клетка өсүүгө жөндөмдүү экен. Өсүп, кадимки чоң клетканын өлчөмүнө жеткенде, анан ал экиге бөлүнүп баштайт.